Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздардын кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таалам ушул ыйык айлардын урматында элибизге, журтубузга, жалпы дүйнө элдерине Аллахтын тынчтыгыны, амандыгын берип, ушу Рамазандын шарапаты менен Аллах таалам кээ бир жалпы дүйнө жүзүнүн тынчын алып аткан абалдарды Кудай таалам өзү жеңил кылып, элдердин достугун бекем кылып, анын арасында Кудай таалам жалпы Кыргызстан элдерине дагы өзүнүн жакшылык, берекесин, ырайымын ыроологон болсун деп тилейбиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө сиздер менен карай турган маселебиз албетте бул нерсе сиздерге жаңылык эмес. Бүгүнкү күнгө чейин канча деген алымдар, устаздар, дамлаларыбыз бул маселени кайра бизге айтып келет. Ошондой болсо дагы билгендер үчүн кайталоо болсо, кээ бир укпай калгандар үчүн бир жаңылык болушу мүмкүн. Бүгүн сиздер менен карай турган маселебиз бул зекет маселеси болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнүн 41 аятында айтат: Астагфиру билlah ва акимус салата ва атуз заката варкау ма'ар ракиин. Садакаллахул азим. Силер намазыңарды окугула, жана зекетиңерди бергиле, жана намаз окугандар менен бирге намазыңарды окугула деп Аллах таала бизге Куран аяттарында өзү айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы исламдын эң негизги түркүктөрүнүн, эң негизги парыздарынын катарына ушул зекет деген маселени киргизген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде айтат: Бунияль ислам аля хомсин. Ислам дини 5 нерсенин үстүнө куралган. Аш-шахадату ла илаха иллаллах. Ошолордун эң биринчиси Аллахты жалгыз жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Аллахтын бизге жөнөткөн элчиси, пайгамбары жана Аллахтын пендеси деп ишенгиле. Ошо исламды кабыл алып, Аллахтын барлыгына, бирлигине ишеним дегенде албетте бул нерсенин ичине көп нерсе кирет. Бул дүйнөнүн убактылуу экендигине, өлүмдүн бар экендигине, жана акыреттин бар экендигине, периштелердин бар экендигине, биздин пайгамбарыбызга чейин дагы Адам алейхиссаламдан тартып бүгүнкү күнгө чейин канчалаган пайгамбарлардын өткөндөрүнө жана тагдырдын жакшылык жамандыгы Аллахтан болуусуна, өлүмдүн сөзсүз болуусуна ишенүү, ушулардын бардыгыны бир алып иман, ишеним деп аталат. Ошо пайгамбарыбыз айткан Аллахка иман келтирүү дегендин ичинде, ишенүү дегендин ичинде ушул нерселерди дагы өз ичине камтыйт. Ошол пайгамбарыбыз айткан 5 нерсенин үстүнө ислам курулган дегендин биринчиси ошо Аллахка болгон ишенимибиз экен. Ал эми андан кийингиси намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү жана ошо кайсы бир кишилер мүмкүнчүлүгү жеткен учурда ошо ажылык милдетин аткаруу болуп, ушул 5 нерсенин үстүнө ислам дини курулган деп айтылат. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ушу мамлекетибиздеги тынчтык, эгемендүүлүк, эркиндик, ушулардын шарапаты менен биздин жергебизде бүгүнкү күндө Кудайды тааныгандар, Кудайга ибадат кылгандар, Алланын жолунда жакшы амалдарды жасагандар, Кудайга шүгүр сабыбыз көбөйүп, мечиттерибиз толуп, айрыкча айт күндөрдө, жума күндөрдө ушу мечиттеги саптарыбыздын толуп тургандыгы бизди кубандырат. Бул деген ошо биздин элибиздин, кыргызстандыктардын иманга болгон бекемдиги, ибадатка болгон бекемдиги, Аллахка болгон ишениминин бекемдиги жана ошого амал кылгандыгынын белгиси болуп эсептелет. Ошонун эле ичинде ушул жакшылыктардын артында албетте биздин мамлекетибизде, коомубузда кээ бир Кудайга жакпаган же болбосо мамлекеттик мыйзамдарга тыюу салынган, мыйзамдарда тыюу салынган бир туура эмес көрүнүштөр, кылмыш иштери жана башка ушуга окшогон шайтандын азгыруу менен боло турган
жагымсыз абалдардын жоюлушуна албетте бул себеп болуп жаткан учур. Эми ошол ыймандан кийинки эле нерсе бул намаз окуу. Ошо биз жокоруда ушу намаз окуучулар жөнүндө жакшы маалыматты айтып өттүк, сабыбыз көбөйүп атат. Андан кийинки маселе ушу биз күбө болуп тургандай Рамазан айында бир жылда бир жолу келүүчү Рамазан айындагы орозону кармоо дагы мусулмандар үчүн парз болуп эсептелет. Рамазан айындагы орозону кармоо балагатка жеткен, акыл эси жайында болгон, ден соолугу жакшы болгон ар бир мусулман аялга жана эркекке бул милдеттүү түрдө парз болгон орозо болуп эсептелет. Кээ бир учурларда ошо орозонун нафил орозолорду биздин ушу бир туугандарыбыз кармап жүргөн, сүннөт болгон орозолорду кармап жүргөн инсандар бар. Ал эми алар ыктыярдуу орозолор болуп эсептелет дагы. Рамазан айынын ошо ай жаңырып, ай көрүнгөн күндөн баштап ошо канча күн болсо, кээ бир учурда ал 30 күн болуп калышы мүмкүн ошо Рамазан айы. Кээ бир учурда 29 күн болуп калышы мүмкүн. Ошо Рамазан айы дегенде биз мына календардык айды көпчүлүк ойлоп калат. Бул Рамазан айы дегенде ошо асманда чыккан күнгө окшогон биздин айыбыз бар. Ошо ай 30 күндүк да, 29 күндүк да болот. Ошол айдын ичинде орозо кармоо мусулман үчүн парз экендигини дагы бир жолу бекемдеп өтөбүз. Орозодон кийинки парз албетте бул зекет. Бүгүн сиздер менен сөз кыла турган маселебиз дагы ушул зекет жөнүндө. Зекет, кээ бир кишилер зекет бериш керек дегенде бул нерсени мындай бир жеңил же болбосо бир ыктыярдуу амалдай кабыл кылат. Ошо намаз, орозо кандай парз болгон сыңары зекет берүү дагы ошондой парз болуп эсептелет. Себеби инсандын Аллахка болгон ибадат кылуусунда, Аллахка болгон жакын болуусунда эки түр менен ибадаттар аткарылат. Биринчиси бул дене, мүчө, жисим менен ар бир киши өзү кыймылдап, мисалы үчүн мына намазга окшоп же орозого окшоп ушу жисим менен аткарган ибадаттар дагы бар. Экинчи түрү бул мал менен, мүлк менен аткарган дагы ибадаттар бар. Ошо биринчи түрүгө намаз окуу, орозо кармоо же болбосо нафил ибадаттарды кылуу ушуга окшогондор болсо, экинчи түрүгө ошо Кудай Таалам инсаниятка берген мал мүлк, Аллахтын берген неаматтарынан мал мүлкүдөн ошо зекетини чыгарып бей бечараларга, кедей кембагалдарга берип туруусу бул экинчи түрү болуп эсептелет. Бул зекет ибадатынын болуусу албетте бул дене менен болбой турган ибадат болуп эсептелет. Зекетти ошо бай кишилер ошо белгилүү бир өлчөмгө мал мүлкүнүн жеткендигинен кийин бир жыл айлангандан кийин анан ошо зекеттерини берүү фарз болуп эсептелет. Зекет берүү бул байларга гана тиешелүү ибадат болуп эсептелет. Кедей кембагалдар, муктаждар зекет берүү буларга фарз эмес болуп эсептелет. Андан кийинки эми ажылыкты дагы айтып коюу керек. Ажылык болсо бул дене менен дагы, мал мүлк менен дагы аткарыла турган ибадат болуп эсептелет. Себеби дене менен дегенде инсан өзү ошо ажылыктагы атайын күндөрдө тиешелүү ибадаттарды аткаруу үчүн өзүнүн денеси менен ошо Меккеге барып, ошо жердеги Арафат тоосунда, Муздалифа тоосунда, Мина тоосундагы Каабадагы аткарыла турган амалдарды денеси менен да аткарат. Экинчиден ошо барып келүү мүмкүнчүлүгүндө материалдык жактан дагы мал мүлкүнү дагы коротот. Ошондуктан ажылык дене менен дагы, мал мүлк менен дагы аткарыла турган ибадат. Ал эми биз айтып аткан зекет бул жалаң гана мал мүлк менен аткарыла турган ибадат болуп эсептелет. Эми зекет эмнелерден берилиш керек жана кандай учурларда берилиш керек деген маселеге токтолчу болсок, албетте зекет берүүчү киши биринчиден ошол мусулман болуусу шарт болот. Экинчиден балагат жашына жеткен болуусу, андан кийингиси акыл эси ордунда, ден соолугу жакшы болушу. Ден соолугу жакшы болушу дегени ашказаны оорушу эмес, албетте бул акыл эси ордунда, акыл адам болушу милдеттүү. Андан кийин ошо зекетте белгиленген өлчөмгө жеткен мал мүлкүнүн болуусу. Ошо кийингиси мал мүлк, ошол айтылган мал мүлккө
өзү ээлик кылуусу, өзүнүн мал мүлкү болуусу. Ошондой шарттары туулган киши ушул зекет ибадатыны аткарууга милдеттүү фарз болот. Эң акыркы шарты ошо атайын өлчөмгө жеткен мал мүлкү 1 жыл ошол кишинин колунда болгондугу менен ошо зекет фарз болот. Мисалга алсак, койдун зекети 40 дей турган болсок, ошо 40 кой, мына бүгүн 40 кой болгон болсо, кийинки жылы ушул күнгө чейин ошо 40 кой азайбай турса, анын ичине эчкилер дагы кирет. Кой дегенде бул 1 жашар же 2 жашар, 3 жашар койлор гана эсептелбестен, ошо кой баласы, козулары менен кошо эсептелет. Анын ичине эчки, улактары менен кошо эсептелип, жалпы саны 40ка жеткен күндөн баштап 1 жыл бою ошол азайбай турса, ошо 1 жыл өткөндөн кийин ошо койдон зекет берүү милдет болуп калат. Ал эми уйдан зекет бериш мүмкүн, жылкыдан зекет бериш мүмкүн, төөдөн зекет бериш мүмкүн. Эгер уйдан зекет бере турган болсок, мисалы үчүн бир киши биз жокоруда айткандай шарттарды ээ болгон, өзү мусулман болгон, балагат жашына жеткен, акыл эси жайында болгон киши 30 уйу болсо, 30 уйдан 1 жашар торпок деп коебуз, 1 жаштык ошо уйдун баласыны зекетке бериш милдеттүү болуп эсептелет. Же болбосо жылкынын зекети канча десе, өзүнүн баасы эсептелип, базар баасындагы баасыны эсептелип, ошо баасынын 2,5% зекет кылып чыгарып берсе болот. Ошондой эле төөдөн дагы зекет берилет. Жана ошо зекеттин шарияттагы өлчөмүнү эң негизиден бул алтын менен жана күмүш менен дагы эсептеп зекет берилет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул зекетти учуру келгенде берүү, бул ошо намаз кандай парз болгондой эле, же болбосо орозо кармоо кандай парз болгондой эле, зекет берүү дагы жокорудагы шарттар туулган кишиге сөзсүз түрдө зекет берүү милдеттүү болуп эсептелет. Эгер ошо зекетини бербеген болсо, анда ал Аллахтын астындагы өзүнүн фарзыны, милдетини аткарбаган болуп эсептелип калат. Ошондуктан кээ бир учурларда, Кудайга шүгүр, биздин мамлекетибизде дагы аябай Кудай Таалам берген жакшы неаматтарды ошо туура пайдаланып, соопчулукка пайдаланып, ошо мал мүлкүнүн зекетини берип жүргөн мусулман бир туугандарыбыз аябай көп. Анан кээ бир учурларда ушу зекет эмне экенин түшүнбөй же билбей жүргөн кишилер дагы көп. Ошондой эле зекет эмне экенин билип туруп дагы ошо мал мүлкүнөн кыйып бере албай, мындай малыны жакшы көрүп, малыны сүйүп бере албай жүргөн кишилер дагы бар. Ошондуктан мен бир диний кызматкер катары сиздерге айтат элем, кайсы бир киши ушу зекет мүмкүнчүлүгүнө, зекет берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп туруп, эгер зекетин бербесе, анда Аллахтын астында чоң күнөө болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер кайсы бир киши өзүнүн малынын зекетини берүүсү менен ошо малыны амандыгыны сактап калат, ошо малынын ичиндеги жамандыктар чыгып кетет, малына келе турган балелер артка кайтат деп айткан. Ошондуктан биз зекет беришибиз менен, ошо мүлкүбүздөн, малыбыздан зекетини чыгарышыбыз менен, ошо биздин малыбыздын ичи тазаланат. Мисалы үчүн бир канчалык бир өлчөмдө бир мөмө жемиш турган болсо, ошонун арасынан бирөө чириген болсо, ошо чирикти алып салсаңыз, калган мөмө жемиш таза сакталгандай, ошо зекетке малыбыз жеткен учурда, ошо биздин малыбыздын арасынан бирөөсү кудум ошол чириген мөмөдөй эсептелет. Ошол малды биз чыгарып салганыбызда, ошондо калган малыбыз аман сактаганга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берет. Бул мындай айтылып кое турган маселе эмес, же мындай кызыктыра турган маселе эмес, бул шарияттын так көрсөтмөсү. Ошо силер малыңарды таза сакташыңар үчүн, малыңар балелерден аман болуштугу үчүн зекетини берип тургула дейт.
Кайсы бир кишилер ушул зекет өлчөмүнө мал мүлкү жетип туруп, ошо мал мүлкүнү жакшы көргөндүктөн, бергиси келбегендиктен, кызгангандыктан, ушул нерселерден тыйылып калчу болсо, анда ал мал мүлккө бале келет дагы, жанагы бир даана мөмө башка мөмөлөрдү чириткен сымал, ошо бербеген, зекет бербеген малдын эсебинен ошо мал мүлкүнү жокко чыгып калуу мүмкүнчүлүгү толук болот деп, муну бу кесе айтсак жарашат. Ошондуктан мал мүлкү закат өлчөмүнө жеткен кишилер сөзсүз түрдө койдон бересизби, уйдан бересизби, эми төө бизде анчалык колдонулбайт, мүмкүн алтын эсеби менен өзүңүздүн колуңузда турган акчалай мүмкүнчүлүгүңүз болсо акча менен зекет бересизби, ошо зекеттериңиздерди толук берип бүтүрүүгө аракет кылсаңыздар жакшы болот. Дагы бир мындай бир тажрыйбага алынып калган нерсени сиздерге айткым келет. Айрыкча ушул зекетти Рамазан айында берген өтө сооптуу амалдардан болуп эсептелет. Себеби Рамазан айында мына жокоруда айтылгандай шайтандар кишенделет. Ушундай бул Аллахтын рахматы, Аллахтын берекети жаап турган ай болот. Дуалар кабыл болуп турган ай болот. Бул айдын урматы, Лайлатул Кадыр кечесинин урматы албетте Аллахтын астында өзгөчө болот. Ошондуктан зекет берүүнү ойлогон, ниет кылган кишилер, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр жетип турган болсо, зекет берүү мүмкүнчүлүгү жетип турган болсо, ушу Рамазан айында зекеттериңиздерди берсеңиздер, албетте сообу көп болот. Мына араб мамлекеттерин алып көрсөк, Кувейтте, Катарда же Саудияда жана башка араб мамлекеттерин алып карасак, ушу араб бир туугандарыбыз ушу зекетини айрыкча зекет берүү ибадатыны, бул ибадат болуп эсептелет да. Ушул ибадатты Рамазан айына коет да. Рамазан айында ошо зекеттерди берсе, сооптору көп болот. Ошондуктан сиздер дагы эгер зекет берем деген ниеттериңиздер болсо, ушу Рамазан айынын урматында ошолорду тиешелүү биздин ушу дин кызматкерлери менен баарлашып, аныктап, тактап, анан ошо мал мүлкүңүздөрдүн зекетини берсеңиздер, албетте көп сооптун ээси болосуздар. Эми сөзүмдү жыйынтыктап айтайын дегеним, зекетти кимге бериш керек деген маселе чыгат. Албетте зекетти атайын бир кишиге деген белгиленген нерсе жок. Негизиден зекетти ошо бей-бечараларга, кедейлерге, муктаждарга берген жакшы. Болгондо дагы өзүңүзгө туугандык жагынан эң жакын болгон муктаж, кедей кембагалдарга бергениңиз эң жакшы болот. Андан кийингиси ошо таква болуп, Кудайдын жолунда жүргөн, ибадатта жүргөн, динде жүргөн, элдин жакшы кызматында жүргөн таква мусулмандарга экинчи ирет ошолорго берген жакшы. Андан кийингиси, андан ары өзүңүздүн шартыңызга жараша сиз тааныбаган эле бир киши болсо дагы, ошо муктаж болсо, ошолорго зекет берсе болот. Кээ бир учурларда бай кишиге дагы зекет болсо болот. Бирок ал бай киши сапарда болуп калып, ошо байлыгыны колуна алганга мүмкүнчүлүгү жок, акчага муктаж болуп калган кишиге, өзү сапарда болуп калса, ошо кишиге дагы зекет берген болуп калат. Зекет берсе болот. Аллах Таалам бул зекеттин берекети менен сиздин малыңызга береке берет. Зекет берүү менен Аллах Таалам сиздин ошо кылып аткан кесибиңизге береке берет. Жана ошо Аллах неамат кылып берген мүлктү сактап калуунун эң негизги шарты ошо зекет берүү болуп эсептелет. Кээ бир учурларда банкка сактап койсом, ошо мүлкүм таза турат дешиңиз мүмкүн. Кээ бир учурларда ошо дарылап, убагында тактап, малдарды бир дарылап койсом, ошо сактап калат дешиңиз мүмкүн. Мүмкүн ал деле канчалык бир деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүшү мүмкүн, бирок сизге ошо мүлктү тартуулап берген, неамат кылып берген Аллах Тааланын сактоосу эң негизги сактоо болуп эсептелет. Ошондуктан малыңыздардан, мүлкүңүздөрдөн, акчаңыздардан, алтыныңыздардан жана башка зекетке тиешелүү болгон буюмдарыңыздардан ошо өзүнүн өлчөмүнө жеткен убакта зекетиңиздерди беришиңиздерди баарыңыздарга мусулман катары, бир жоопкерчиликтүү киши катары эскертем. Аллах Таала баарыбызды зекет берүүчү инсандардан кылсын. Аллах Таала элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчылык берсин. Аллах Таалам бул ыйык айларда кармап аткан орозолорубузду, жакшы амалдарыбызды, ибадаттарыбызды Аллахым өзү кабыл кылсын. Баарыңыздарга Аллахтын жакшылыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.